Чынын айтсам, жо, депрессиядан эмес, ата-энемди көп кыйнап койдум просто. Уялбай эле айтып берейин, ачык эле. Мен андай антип урушчу эмесмин да, карап тура берчүмүн, күлүпчү. Күлүп тура берчүмүн, ичимден чогултуп, сүйлөйт, мен акырын барам жанынан. Ушташып кетчүмүн да. Же уруп салчумун, чаап салчумун. Чогуу машина алабыз, чогуу үй алабыз, чогуу жумуш иштейбиз, чогуу акча табабыз деп ушинтип турсаң дагы кээ бир мырзалар баалабайт экен да ал нерсени. Себеби аял киши кыз сүйүп атканын көрсө, ана бул сүйөт да кайда кетмек эле деген сыяктуу. Таарынычтар, уруштар болуп жигит баалабай атабы, артыңа карабай эле кете бериш керек экен да. Ата-энемди көп кыйнап койдум 1 жылда. Ушул суроо күтүп аткам дейт. Уят болгомду эстедим, азыр эстесем күлкүм келет. Жана зачем дейм да. Ойбай, болбойт. Саламатсыздарбы, Супер KG порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто блогер, ырчы, алып баруучу десем дагы болот. Анан актриса Аида Багышбекова келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кош келипсиз. Баарыңыздарга салам. Супер инфого алгачкы жолу маек берип жатасыз. Ооба. Мен жогоруда айтып кеттим, блогер, ырчы, актриса деп. Сиз кайсыл кесипти өзүңүзгө мындай жакын тутасыз, анан кайсыл кесиптен сиз көбүрөөк акча табасыз? Блогерликтен акча көбүрөөк таап жатам азыркы учурда, бирок өзүмдүн жан дүйнөм ырчылыкты каалайт. Анан актрисалыкты да калып калды ушул тасмадан кийин. Сон жакында эле өзүңүздөр билгендей, Айдайым Ханбийке тасмасына тартылдыңыз. Ушул тартылуу таржымалыңызды айтып берсеңиз, кантип тартылып калдыңыз? Ким сунуш кылды? Биздин ошол продюсер Асхат Субанбеков өзү мага байланышып калды. Бир тасма тарталы деп аттык элек, ошого чакыралы дегенбиз деп. Бирок баш каарманга эмес. Экинчи каарманда дагы бир кыз бар, ошонун образына чакырышкан. Бирок мен барганда эле аткарып көр деп Ханбийкеникин дагы, анан ошо экинчи каармандагы кыздын образын дагы аткартып көрүштү. Дароо эле ошол жактан режиссер дагы, продюсерибиз бардыгы көрүп, болду. Башка кыз издебейбиз, Ханбийкеге тартыласың деп дароо эле чечим чыгарышты. Ошентип тартылып калдым. Анан сиздин ордуңуз, сиз башка бир ролго келген турбайсызбы? Ооба. Ага кайра актриса Башка издей башташты. кызды издеп чакырышты, ооба. Анан Ханбийке атыңыз Ханбийке болобу? Ал Ооба. фильмде, Ханбийке менен Аиданын айырмачылыктары барбы же окшоштуктарын айтып өтсөңүз? Айырмачылыктары бар. Бирок мен ошол жаңы барганда эле тасма баштала электе эле сценарийни окуган кезде эле Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Ханбийке болуп кеттим да, мен таптакыр Аида эмесмин. Ханбийкенин жашоосу менен жашап, Ханбийкенин абалына кирип, өзүмдү элестеттим, Ханбийкенин ордунда болсом эмне болот эле деген сыяктуу. Анан ошентип бул образды жакшы жараттым деп ойлойм эми. Өзүңүздөр Билишимче, алгачкы жолу киного тартылдыңыз, Оорчулуктар болдубу? Образга кирүүдө. Образга кирүүдө эч кандай оорчулук болгон жок. Режиссерлор бардыгы айтып атты, дароо эле аткарып кетип атасың, тез тартылып атат деп. Бирок түнү менен уктабай, 2 сутка уктабай тарткан күндөрүбүз болду. Талгалап калдык, сыртта күн суук, кайра ысыйбыз. Ошол кездерде кичине сырколоп калдым. Ошол эле кыйынчылык болбосо, мындай аткаруу жагында кыйынчылык болгон жок. Сонун чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Алдыда көптөгөн кинолордон көргүбүз келет. Анан баарыбыз билгендей эле сиз негизи Косулайыктан көпчүлүк элге таанымал болдуңуз, ошол эле Казакстанга. Анан айтсаңыз, негизи эле Косулайыкка баруу максатыңыз бул жар таңдоо максатында бардыңызбы же болбосо дагы да кичине элге батыраак таанылсам деген максаттабы? Негизи мен адашып өзүмдү таппай жүргөн малда чакырып калышканда. Эмне кыларыңызды билбейм. Мен окуп жүргөн кезимде, студент кезимде эле алып баруучу болуп иштеп баштагам 18 жашымдан.
Анан 22 жашка чейин алып баруучу болуп иштедим. Анан окуумду бүтүрдүм. Мен өзүм профессиям боюнча педагог, мугалиммин, музыка сабагынан, анан вокалист. Анан ырчылыкты каалагам ар дайым. Анан ырчы болуп чыккым келди, бирок финансы жактан кыйынчылык болду. Анан ошентип жүрүп эле өзүмдү таппай кантип бир дайым эмне кылам деп эптеп тойлорго чыкчумун да. Ушинтип анан алып баруучу болуп, ушинтип жүргөн кезимде ошол жака чакырып калышты. Чынын айтканда мен ошол башында деле айткам, азыр деле ошол нерсени айтам. Эгерде жакшы адамды жолуктурсам, мен анда сүйлөшөм, бирок жигиттин санын көбөйтпөйм. Бир адамды жакшы көрдүмбү, бир адам менин көңүлүмө туура келсе, ошол адам менен сүйлөшөм, болду. Анан чыгармачылыкты да бирге алып кетем деген максат менен баргам. Экөөнү тең бирдей алып кеттим, бирок бирөөсүн Аллах таалам буйруп койду, улантып кеткенге бирөөсүн Аллах таалам алып койду дегендейчи. Баардык жагынан төп келишип 100%га жакшы болуп кетпейт экен. Бир жери ак, бир жери кара, айтор иши кылып ушундай. Алып койгон жерине келсек. Эмне болуп? Араңарда деги эле эмне болду? Эмне себептен алып койду? Себептери көп. Бирок ал эки адамдын ортосунда мамилесинде болгон үчүн аны мындай ачыкка чыгарып элдерге биз ушул үчүн урушуп кеттик, ал мага минтти, ал мага тигинти деген нерседен алысмын. Ал өтө жакшы адам мен үчүн, себеби мен ал адамды тандагам, мен ал адамды жакшы көргөм. Ал менин тандоом болгон, ошол себептен ар дайым мен үчүн жакшы адам бойдон калат. Болгону бакыт гана тиледим, чын жүрөгүм менен, ушул жолу чын жүрөгүм менен кадимкидей болду, кое берем деп туруп жибердим да. Буга чейин деле уруш талаштар, таарынычтар болгон кезде сагынып, өзүм эмоционалдуу адаммын, өзүм издеп барып, өзүм чалып, биринчи кадам жасап, ушундай кыла берчүмүн. Балким бул менин биринчи сүйүүм, биринчи жигитим болгон үчүнбү. Анан ушул жолу аябай катуу таарыныч болду менин тараптан. Ал таарынычты жеңе алган жокмун, такыр ушинтип атып, ал таарынычтын үстүнө дагы таарыныч кошула берип, акыры жиберебиз деген чечимге мен да келдим, ал дагы келди. Экөөбүз бири-бирибизди жакшы мамиледе, сый мамиледе кое бердик. Ага чейин жигитиңиз болгон эмес? Ага чейин жүргөн кезде бул жакта бар болчу, негизи сөз салып, сүйлөшөлү деген сыяктуу. Бирок мындай өзүм жан дүйнөм менен жакшы көрүп бир адамды, ал адам менен мен болочогумду көргүм келет деп биринчи кадам жасап, кыз болсом дагычы, андай эч кимге кылган эмесмин. Нурдаулетке кылган мамилени бир дагы адамга кылган эмесмин да. Мен өзүмдү башка жагынан тааныдым десем болот. Мен бул жакта жүргөндө айтчумун, мен только сүйдүрөм. Мени сүйүш керек, мени баалаш керек, мен деп эркелеп жүрө берем деп. Бирок Аллах таалам деле мага айландырып келип туруп, мына эми сени сүйүп көрчү деди окшойт. Эч нерсеге өкүнбөйм. Бул менин жашоомо бир чоң сабак катарында гана кабыл алам. Сабак алдыңыз. Демек азыр жүрөгүңүз бош. Жүрөгүм бош. Негизи эле Косулайык берүүсү бул аябай чоң аудитория көргөн берүүлөрдүн бири болот. Анан ал жакта ар кандай сөздөр жазылат, жакшысы дагы, жаманы дагы. Анан ошол учурда сезимдериңиз кандай болду? Сизге оор комментарийлер жазылганда, жаман комментарийлер жазылганда абалыңызды сүрөттөп бериңиз. Башында барган кезде аябай негатив көп болгон. 99% негатив болгон. Өзгөчө Кыргызстандан көп жазышты, себеби сен казакча сүйлөп кеттиң деп. Бирок ал ошол берүүнүн талабы болгон да. Казакча сүйлөш керек, катышуучу болуп баргандан кийин. Ошол кезде аябай көп негатив болду. Чынын айтсам, сынып калайын деп эле мынтип туруп кетип аттым да. Бирок азыр деле негатив бар, 50% деп айтсам болот. Бирок азыр негативге такыр мындай карабайм. Мага баары бир, ким эмне жазып атат, өзүмдүн жашоом менен эле жашап кете берем да. Ошол жака барганыңызда казакчаны таза сүйлөгөнүңүз мени дагы таң калтырды. Анткени буга чейин Казакстанда көп жүрбөсөңүз, Кыргызстанда болсоңуз же апаңыз казак болбосо, мисалы көпчүлүгүбүз, менин мамам мисалы казакта, анан мен казакчаны анчалык билбейм да, сизчеликчи. Анан кантип казакча сүйлөп калдыңыз? Мен чын айтсам, ошо музыкалык окуу жайда окуганда казакча ырларды ырдачумун, казак тилинде. Казакча кинолорду көп көрчүмүн. Анан ошол берүүнү көп көрчүмүн. Косулайыктын өзүнө. Ооба, ошол берүүнү көп көрчүмүн. Анан кечке көрө берсең ушундай болуп калат го. Анан ошентип эле сүйлөп кеткем. Бирок оорчулугу деле жок го дейм. Тилдерибиз окшош да. Ошон үчүн бир аз эле болбосо, ошол себептен анчалык деле эме болгон жок, оор болгон жок.
Анан азыркы учурда видеолордон көрүп алып, Эдил экөөңүздөрдү дагы кошкон дагы жандар бар экен, жарашасыздар сырткы көзгө депчи. Анан буларга эмне деп айтат элеңиз же чындап эле ортоңуздарда бир нерсе бар? Жок. Эч нерсе жок. Эч ким менен эч нерсе болбойт. Мен азыр жүрөгүм бош, бирок кулпуланган. Ал кулпуну өзүм кулпулап койгом. Ошол себептен азыр мамиле кургум келбейт эч ким менен. Эдил аябай жакшы бала экен негизи. Жакшы бала экен. Экөөбүз жакында эле тааныштык. Мен негизи Эдилди таанычумун. Бир 2-3 жыл болуп калды. Себеби ал модель болуп жүргөн кезде мен алып барчу болчумун. Аны көрүп калчумун да, бирок ал мени тааныбайт экен. Ошол берүүдөн кийин жок, такыр таанышып көргөн эмеспиз. Аны берүүдөн кийин таанып калыптыр мени. Экөөбүз ошол жарнама тартып жүрүп эле таанышып калдык ошол кезде. Дароо эле тил табышып, ал дагы мындай сыртынан көргөндө көптөр ой, бул бой көтөргөн бала, бул бабник деп жазган комментарийлерди окуп атам, бирок ал таптакыр андай эмес экен. Мындай ачык, жаркын, жөнөкөй, карапайым эле бала экен. Экөөбүз аябай тил табышып кеттик. Азыр жакын достордонбуз деп айтсам болот. Болочокто бир нерсе болуп кетиши мүмкүнбү? Жок, болбойт. Себеби аз убакытта болсо да бири-бирибизди аябай жакын таанып калдык. Анын вкусундагы кыздар такыр башка. Менин вкусумдагы жигиттер такыр башка да. Анан ошол себептен экөөбүздө азыр болгону достук, достуктан жогору бир нерсе болот деп айта албайм. Сиздин табитиңиздеги балдар кандай? Менин табитим жок азыр десем. Менин табитим тартпайт балдарга десем. Чын азыр карагым келбейт. Билбейм, мындай ичимде бир нерсе бар да, же көңүлүм аябай калып кеткенби, отношения, же бир жыл ушунчалык өзүмдүн баш көзүм менен, баш отум менен мамилеге кирип, ушинтип салган үчүнбү азыр кадимкидей мынтип качып калдым да. Мамиле кургум келбейт, таанышкым дагы келбейт эч ким менен. Ошол кезде гана баалуу болосуң. Чын. Алдыда дагы кандай максат, пландарыңыз бар дегеле, сиз үчүн жеңиштин туу чокусу, ийгиликтин туу чокусу эмне? Кайсы жерде? Ийгиликтин туу чокусу мен үчүн бул үй бүлө. Үй бүлө курганда, Ооба, үй бүлө курганда. Мен азыр 2024-жылы негизи өзүм мамилеге даяр эмесмин да азыр. Себеби мен эми эле ушул мамиледен чыгып, эми эле ушундай абалымдан чыгып атам. Өзүмө келип, эми иштейин деп өзүмдү карап, депрессиядан чыгып, кичине толуп дегендей, кичине тамактанып калдым. Ошол себептен азырынча даяр эмесмин. Такыр өзүм менен иштешим керек деп ойлойм мен азыр. Өзүмдүн самооценкамды кичине кайра ордуна алып келип, өзүмдү баалап, өзүмдү сүйүп, анан мени сүйгөн, мени баалаган мырзага буюрса жолуксам, эми ар бир адамды Кудайым жупчуу менен жараткан да, менин деле болочок жолдошум бир жерде жүрсө керек десем. Анан ошол адамга жолугуп, буюрса үй бүлө куруп, аялдык бакытты, энелик бакытты сезинсем, ошол мен үчүн бул жашоодогу эң чоң жетишкендигим, эң чоң бактылуулугум ошол болот деп ойлойм. Сөз түрдө төгөйүңүз жолуксун, эртерээк жолуксун деп биз дагы каалайбыз. Анан айтсаңыз, балалыгыңыз кайсы жерде өткөн? Бала кезиңизде тентек белеңиз, азыркыдай же жоош белеңиз? Тентек болчумун аябай. Бала кезим Бишкекте эле өттү, ошол жакта эле төрөлүп өскөм, чоңойгом. Музыкалык мектепте окугам, Мукаш Абдыраевда, ал жакты аяктап, кичинекей кезимден эле ушул чөйрөдөмүн. Аябай мамамдын айтуусу боюнча төрөлгөндөн баштап эле жоош болуп турмун. Аябай жоош болгон, бирок кийинчерээк ушул эркеликтин айынан эле тентек болуп кеткенсиң деп айтат да. Атам көп эркелет койсо керек. Анан табиятыңыздан жоош болгонсуз. Негизи жоош болуп турмун. Ооба, кичинекей кезимде жоош болуп турмун. Ата-энем түнү күнү иштечү экен. 2 байкем мени бакчу экен да. Улуу байкем менин сүтүмдү даярдап турса, экинчи байкем колуна алып, мен төрөлгөндөн кийин эле 1 айдан кийин апам иштеп кетиптир. Үй бүлөнү багыш керек болгон, экөөнү тең атам экөөнү. Анан 2 байкем багып чоңойткон да мени. Ошон үчүн да кичине эркектей болгон мүнөздөрүм бар. Мектепте окуп жүргөндө аябай тяжелый ребенок болдум деп айтсам болот. Аябай прям Кыздар менен урушуп. Ооба. Кыздар менен тил табышканды билчү эмесмин. Көбүнчө эле ошо мырзалар менен дос болчумун. Мектепте да 4 бала менен дос болуп жүрчүмүн. Мен 5-кызмын, 4 эркек менен дос болуп. Мектепти бүтүп окууга тапшырдым. Аякта да 4 бала мен. Ушинтип эле жүрчүмүн. Азыр дагы айлана тегерегимде карасам, көбүнчө эле досторум мырзалар да, кыздар азыраак.
кыялың оор болчу деп калбадыңызбы анан? Мындай кыздар менен чач жолушу буш. Уялбай эле айтып берейин ачык эле. Мектепте окуп жүргөн азыр мугалимдерим көрсө деле бул уялбай айтып атат дейт болуш керек. Мектепте окуп жүргөндө кыздар менен айтып атат, Азамат тил табыша алчу эмесмин кыздар менен. Анан кыздар эме го сөз менен урушуп на деп мынтип. Мен андай антип урушчу эмесмин да, карап тура берчүмүн, гүлүп тура берчүмүн, ичимден чогултуп сүйлөйт, мен акырын барам жанынан мушташып кетчүмүн да. Ушундай болчу, билбейм, мен өзүм ушуну сразу мушташып же уруп салчумун, чаап салчумун. 1-2 жолу роботуга түшүп калган күндөрүм болгон мектепте окуган. Атам алып кетип, бирок апам айтчу эмеспиз. Атам экөөбүз көп сырдашчубуз ал кезде. Анан тентек болгом аябай. Мектепте уж 6 класстан 9 класска чейин аябай тентек болдум. Анан 9 класстан токтолдум да кичине. Окуюн коюп деп. Бир 3-4 жылдай аябай тентек кыз болдум. Уруш болгондон кийин атаңыз барчу беле мектепке? Атаңызды чакырчу беле же апаңызды? Атамды чакырчумун дайыма. Анан апам мындай катуу кармаган мени. Ошол себептен апамдан коркчумун да. Анан атамды чакырчумун. Мугалимдерге да атамдын номерин берип койчумун. Атам келчү, анан экөөбүз жолдо баратып мага айтчу, аны кылба кызым, антпе, минтпе деп. Ооба дейм, бирок апам айтпай эле коюңузчу дейм. Ооба айтпайм дейт. Ушинтип атам экөөбүз аябай көп сырдашып, ушунчубуз да. Азырчы? Азыр экөө менен бирдей. Мисалы, жеке жашоомду ушундай болуп калса, өзүмдө жеке, аларды апам менен сырдашам. Бир жигит мага сөз салып атса, мисалы апамга азыр билип калдыңыз да кимге айтыш керек экенин. Аны апам менен сырдашам. Жумуштарым боюнча ушундай өзүмдүн мындай кызга керектүү нерселерди. Бирок чыгармачылык боюнча, ырчылык, актрисалык болсун, бардыгын атам менен сүйлөшөм. Себеби атам өзү чыгармачылык адам, ал да музыкалык окуу жай деп өткөн. Ошол себептен ал мага мындай чыгармачылыкта туура жол көрсөтүп колдой алат да. Апам аял иретинде мага, кыз иретинде мени түшүнөт, ошол себептен жеке жашоомдо мага колдоо көрсөтө алат. Десе, чынын айтсам, ата-энемди көп кыйнап койдум 1 жылда. Ошол. Ошол Нурдөөлөт менен болгон мамиледен кийинби? Ошол мамиледен кийин негизи кыйналып каласың го. Оруп калдым аябай. Ошондо оруп жаткан кезде жалгыз атам менен апам жанымда болду да. Эч кимге керегим жок экенин түшүнөт экенсиң просто. Ата-энемди кыйнап койдум көп. Азыр андай абалга түшкүм келбейт өзүм. Ата-энемди түшүргүм келбейт. Ошол. Сизди угуп отурсам, негизи эле башынан эле музыкалык билимиңиз бар экен да. Анан айтсаңыз, буга чейин эмне себептен хитрлар жаралбай жүрдү? Азыр деле жок го дейм. Балким ушунун үстүнөн азыр иштеп атсаңыз керек. Мен азыр чынын айтсам, өзүмдү ырчымын деп айткандан уялам. Себеби менин хиттерим жок да. Музыкалык, кесибим боюнча ырчымын. Диплом алгам кадимкидей, окугам, билим алгам, бирок ырчымын деп айткандан эле уялам да азыр көбүнчө. Бирок ырчы болгум келет. Хитрларды жараткым келет. Азыр изденүүнүн үстүндөмүн, өзүмдү ырчылык жаатында таба элекмин. Азыр өзүмдү издеп жүрөм деп айтсам болот. Бирок мен ишенем, хитрлар жаралат дейсиз го. Уна жакында эле алдыңыз, кот болсун дейбиз. Анан уна башкарган кандай экен? Негизи эле көйлүктү сатып алдыңызбы же окуп алдыңызбы? Көйлүктү мен деген 2 жыл мурун алгам. Окуп алгам. Ошол кезде окууну жаңы бүтүп, анан алыш керек болуп калды көйлүк. Ошол кезде алып, окуп эле алган болчумун. Бирок экзаменден Канча жол окуладыңыз? 4 жол окуладым го дейм. Жол эрежесин көп бузган айдоочуларга киресизби же аз? Жок, жол эрежесин бузбайм. Көбүнчө эме менен кармалам мен. Скорость менен. Анан ошол Чын бүт жакта. Эмемди карайм да, телефонума келип турат штрафтарчы. Ачсам эле бүт бар эме да. Скорость. Катуу айдап
койгондуку. А мындай жакшы эле түшүнөм негизи. Штрафтар толуп калат. Штрафтар ошо эмеден эле тогот. Бишкектин ичинен антип катуу айдай албайсың да. Анан мындай сырт жака чыкканда көлгө нарынга барып калган кезде ошондо сөзсүз түрдө бир жок дегенде 2 штраф менен келем да. Скорость ал дагычы. Гаилерге кармалып калганда атактуулугуңузду пайдаланган учурларыңыз болгонбу? Тааныбайт мени. Тааныбайбы гаилер? Гаилер тааныбайт. Мынтип карап эле анын сырт келбетине Сен кимсиң карап деп? эле, жок айтпайт. Мен еще эме дешет да. Бүгүн эле кармалып калдым да келат жанан. Эме эч нерсе дебейм да, унчукпайм гаилерге мынтип эле берип коем, саламатсызбы деп эле анан эмне деп калды мага бүгүн эле айтты. Ушундай кылып койдуңуз, кызыл мынтип күйүп турган кезде өтүп кеттим да, анан ушундай кылып өтүп кетпедиңизби деп ошентти, анан түшүндүрүп коеюн дейт, анан байке түшүндүрүп эле коюңуз дедим. Шашып аткандан түшүндүрүп эле коюңуз, жаза бериңиз деп ошентсем, сен башкача кыз экенсиң негизи, азыр я папе позвоню деп тиги буга чалып ушинтип башташат кыздар дейт. Мен андай эмесмин, жаза бериңиз деп ошенттим да, дароо эле анан күлдү тиги байке. Күлүп анан мейли жашынакай кыз экенсиң, эмне шашып бараттың беле дейт. Анан ошону интервьюга бармакмын десем, мейли жашынакай кыз экенсиң, кете бер деп эле кетирип коет да. Жазган жок. Жазган жок. Кетирийт ошентип. Негизи ушундайлар көп болот. Көбүнчө мырзалар деле байкелер тааныбайт, көбүнчө эжелер таанып калат да. Байкелер мындай эле сырт келбетиме карап эле, көзүмө карап. Сулуу кыз экен деп. Деп эле тамаша, анда өзүм суумун деп деле айтпайм. Мактанып кетти дешим. Мындай эле эме. Мындай Эмне коюп коюшат? Коюр билбейм, неге бирок коюр коюшат. Чын көп коюр коюшат. Андан көрө чем камерага түшүп калгандан көрө гаилерге түшкөнүм жакшы да мен. Ооба. Айына косметикага канча каражат сарптайсыз? Билбейм. Көп эле. Бир 10-15 болушу мүмкүн. 10-15 миң. Ооба. Келечектеги жолдошуңузду кандай элестетесиз? Ушул суроону күтүп аткам дейт. Тамаша. Көзөрү бакыракай, балким Сиздикине окшош. Эмнеге көзү бакыракай? билбейм, мага ушундай эмне көз бакыракай деп деле айтпайм. Мындай кашы көзү кара балдар жагат мага. Анан бою узун болсо деп калдым да десең. Сиздикинен канча болуш керек? Менден узун болгонун каалайм. Мындай мен каблуктарды кийип жүргөндө мындай жакшыраак болуш. Ооба, бою узун болгонун каалап калдым. Эми сырт келбетине деле аябай катуу карабайм. Эң негизгиси мен түшүнгөн, мени сыйлаган, мени сүйгөн адам болсо, болот тие берем мен. Ошондой адамдар анда көзү кичине Анан мени менен кошо көзгү талашпаган, камера талашпаган. Ошондойлор болду эле. Болуп калган десең. Чогуу таранып эле, Боюңуз, салмагыңыз канча? Салмагым 46. Эмес. Боюм 1,63, 1,65 ушундай. Салмагыңыз өзүңүзгө жакпайбы? Салмагым азыркы негизи башында жакпай аткан, бирок акыркы күндөрү мындай өзүмдү жеңил сезем да. Өтө арык болгондо эле жакпайт го. Мындай мен кабыргаларым көрүнөт да. Кийим болуп атпайбы, просто кабыргаларым көрүнөт, кадимкидей сөбөктөрүмчү. Монтип дейт да, короче. Ошон үчүн мындай өтө катуу деле арык болгон болбойт го, иммунитетиң да түшүп кетет экен, бат-бат ооруй берет экенсиң. Эл билбеген өнөрүңүз? Эл билбеген өнөрүм тамакты жакшы жасайм. Жакшы жасайсыз. Ооба, тамак жасаган жагат. Бир күнү тамак жасап чакырат экенсиз. Үйгө чакырайын. Катуу уялган учуруңуз? Катуу уялган. Эстеп алып күлөсүңөр. Уят болуп калган учурум. Уят болуп калган. Уят болуп калган учурум деле жок го. Мен мындай уят болуп баратсам деле уят болбогондой кете берем да, күлүп, сыр билдирбей. сыр билдирбей кетем. Ооба, негизи аябай деле уят болгом деп деле айта албайм. Уят болгомду эстедим, азыр эстеп күлкүм келет. Жана зачем дейм да. Костаякта ыйлабадым беле, розовый кийимчен. Монтип жатып алып, ошону эстесем уялам да азырчы. Билбейм, өлө уялам мен азыркы мен болсо ыйлабайт болчумун. Ошо, давай деп эле кетмекмин да. Ошо мамиле токтойт деген кезде ыйлагам да. Ооба, айланайын токтотуп, деп.
мен баш тартпайм, мен до конца барам деп айткан сөздөрүм бар. Эми ал үчүн өкүнбөйм, бирок күлкүм келет да анан деп өзүм ошол видеолорун да карай албайм өзүм. Өткөзүп жиберем сразу чыгып калса. Биздин куттуу студиябызга келип маек бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан көрүүчүлөр да сизди башка тараптан дагы көрө алды деген ишеничтебиз. Эгерде көрө турган болсоңуздар, анда комментарийге жазып коюңуздар.